Мекендеш медиа YouTube каналы. Ассаламу алейкум. Бүгін сіздерге машина сүйүүчүлөр үчүн тайын контент тартабыз. Биз Кадамжай районундагы Жиделик айылында Кадамжай Айдеркен жолундагы ушул Транзит KG автосалонуна келдик. Азыр ушул жердеги бүт машиналарды жөнүндө сіздерге кеңири маалымат беребиз. Андыктан биздин каналды аяга чейин көрүңүздөр. Комментарийге өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Бека кандай ука? Жакшы өзүңүз. Ден соолукта. Шүгүр. Иштер жакшыбы? Салонуңарга келдик эле. Рахмат. Ушул бир чекеден ушу биздин көрүүчүлөргө машиналар жөнүндө мүмкүн болушунча толугураак маалымат, анан өзүңөрдүн кандай услугаларыңар бар, машиналарды каяктан алдырасыңар, ушул жөнүндө толук маалымат берип койсоң жакшы болот. Болду, ака, аракет кылабыз. Толук маалымат бергенге. Ассаламу алейкум. Ушул акамдын көрөрмандары туш кепсиз десек дагы болот. Себеби YouTube'дагы бир мындайча айтканда бир эме да. Кандай десем, үй да, көрүп, мынтип жакшы нерсе. Биз сизге полностью тааныштырабыз, ака. Бул машина Кореядан келген. Kia Morning. Анан баягы Morning дегенде эле ар кандай эмелери бар. Состояние кандай жүргөн, не кандай, кыскасы Morning Кореяда доставкада жүргөн бул. Анан баасы ушул доставкада жүргөндөрдүн баасы арзаныраак болот туугандар. Бюджетный вариантты издегендерге ушул жакшы вариант. 2018 краскасы өзүнүкү, пробеги 281 миң жүргөн. Баасы 580 миң коюлган. Еще содалаш жолу болот. Без вложения, салондар көрсөтпөйлү. Ох, мына ключу. Болдар ачып койгулачы мына Morningди. Ключу чото кетип калыптыр да. Уланта берели азыр. Кожаный салон, кийингиси Porter. Анан бизде Porter'лер биякта дагы бар, азыр бияка коюлуп калыптыр. 2019 Porter. Мына Morning ачып койгула. 2019 Porter бул механика. 84 миң пробег жүргөн. Механика без мочовина. Анан баасы 1 миллион 120 миң коюлган. Бул Кыргызстанда бизге бир 5-6 ай болгон келген. Жүргөн, бул жакта айдалган. Номер алынып тура. Номерин алынган, даяр. Документтер даяр. Бул өзүнүн машина, жигиттердин машинасы. Туугандар, бул жерде бүт машиналар сатуудагы машиналар экен. Camry'ге келели, Camry баягы американец, гибрид издегендерге бул. Без Carfax деп коелу, бул өтө таза Camry. Таза Camry издегендер көрсөңүздөр болот. 2012-2025 американец гибрид. Баасы $15 миң бул ака. $15 миң содалаш жолу бар. Анан тазанын баасы өзү ушундай негизи, таза. Бунун ичтерин көрсөтпөйлүбү ака? Мынакей. Иштери бесире мына эмелер бар экен. Кожалары жакшы, салондору таптаза состояниеда да негизи. Пробеги канча? Пробеги 180 миң жүргөн. 180 миң пробеги. Состояниясы өтө таза мына Camry'дин. Кийингиси өтө таза. Дальше мына Tiguan'у өзүбүз айдайбыз негизи. Эч эмнеде балдар айдайт. Эми негизи эле акчасы туура келип калса сатылат. Эми любой нерсенин бир баасы болот, баасы чыкса. Бирок туугандар бул айдалат негизи. Бул 97 жылы. Краскасы полный өзүнүкү. Краскасы өзүнүкү. Ошол эми дың тико экен. Дың тико, мындайча айтканда дың тико. Бул кетпей ака, бул пулуну айтпай эле кое берели. И K7ге келебиз. Kia K7 бул да Кореядан түзмө-түз келди, свежий перегон. Номерин кадап койгонбуз. 2018 жылы. Бул бир гана 360 камерадан башка полный бар. Проекциясы бар, панорамасы бар. Ромбик салон. Ачып койгулачы мен салонун. Ал мындан К7 ичин ачып коюп. Мындан айтып тура берейин азыр. Бул санатта баягы такси кызматында жүргөн, ак түстө издегендерге пробегтери аз bundan бизге бир 4 келген. Пробегтери 400 миң, 500 миң ушун тегереги. 2018 экобъем газ. Экобъем газда бул баасы $10.800. Такси кызматында жүргөн. 2020 жылы келишип калсак, анда эме кылып беребиз. Дагы бир суроо берейин ушул жерде. Мисалы үчүн машина алып келип калса, вариант жолдору дагы барбы же жокпу? Ошол жөнүндө дагы айтып койсоң жакшы болот. Машина алып келип туруп, берип туруп алсабы, үстүнө акча берип алсабы? Берип, акча берип, алып же мындай плюс-минусуга келишип. Мындай да, машина кандай смотря машина алып келет. Баягы сатыла турган машина болсо, келишип калсак акчасы алмашуу жолу болот. Обязательно көрөбүз. Бар экен да, мындайча айтканда вариант жолдору. Ачып койчу К7-ди. Бул мына көрдүңүздөр, проекция дегенде мына жерде баягы проекциялап ойдоп, ичинде канчага чыкты километр, пробегтери полностью көрсөтүп турат. Анан мына крышасы полный панорамада турат. Буда полный каралган. Слепой зонасы бар. Бесключевой доступтары каралган. Келиң ака, ичиге өтөлү. Коричневый салон көрүңүздөр. Электропакет, электроплавающий сиденье.
коричневый салон турат. Полный мультирулда турат. Abduf подогревтери, электроручник, автохолд, драйв мод, подогрев руль бар, чоң монитор бар, задний камера, двухзонный климат контроль каралган. Пробеги 144 000 чакырым жүргөн. БСМ датчик, антизанос, кыскасы жирный комплектация кабыл. 2018 жылы пробеги оригинал. Бизде каканай сатабыз. Оригинал деп сатабыз. Артта авалында көрсөтүп коелу мына. Задний подогрев. Мына шторкаларын көрүңүз. Шторкаларын жакшы. Кыскасы максимальный комплектация да бул. Тап-таза, эч бир жыртылган жерлери жок. Полный таза. Салон ичинде мына жакшы таза экен. Бул жагынан да көрсөтүп коелу. Ушундай өзүнүн штатный дискалары да полный родной краска кабыл. Анан ценасын айтайлыбы? Басын айтпай. Басы $15,500. Содалашуу бу жолу бар. Bunun basını айтып өттүк 10.800 болду. Анан кийингиси бул дагы Kia K7 кара түстөгүсү. Каласа ак, каласа кара. Буда панорама жок, проекция жок, 360 жок, калган полностью бар. Ошондой эле азыркыдай эле болгону кара экен да. коричневый салон, болгону кара. Bunun басы $14.500. Номери кадала элек пока. Растамашка болуп келди, ушу салондо турат. Келип көрсө болот. Ушундай. Анан кийингилер уже мына бизде портерлер бар. Булардан бир чекеден айта бер. Портерлерди билесиздер, биз Кореядан көп жылдан бери эле ташыйбыз негизичи. 10 жылдан ашык болуп калды портер ташыганыбызга. Номер алып айдаса болду ошондо. Номер алынган мунун деле. Алынган, койлу элек. Коюп койдук. Свежий перегон. Анан комплектациясы gold комплектация да бул. Басы 1.120.000 сом. Краскасы өзүнүкү, царапиналары. Салонда көрсөтүп коелу. А бу ачып койчу мына портерде. Портерлерди бардыгын ачып алачы. Кийинги портерлерибиз. Так, ачты бул жакты бизге көрсөтүп коелу. Келиң. Сиз биягдан өтөсүзбү? Биягдан өтүңүз. Баллондору жакшы, полный. Gold комплектация. Бул дерево, иштери таптаза, типтроникте. Gold'да билесиздер мына монитору болот, электронный климат контроль болот, обдув, подогрев руль бар, даже полоса кармайт. Полоса кармайт даже. Мультируль болот баягы. Полный электропакет болот. Айнектеричи көбүнүкү задний ручной болот. Салондору жакшы. Салондору жакшы. Көрсөтүп коеюн бул жакта. Номерлерди экран астына калтырып коебуз. Бир эле номер ушул салондуку. Барына иштейт. Кийинги дагы бул 2019 20, 19-12 ай типтроникте. Басы 1.100.000 сом бул дагычы. Содалаш жолу бар. Буга да номерин алып кадап даярдап койдук. Свежий перегон түзмөтүз Кореядан келди. Кореядан келген. Ушу жерден келип көрсөңүздөр болот. Анан мунун да gold комплектациясы бар. Gold комплектация бул автомат коробкада басы 1.050.000 сом. Gold'да билесиздер, мына повторитель болот. Анан мына монитору болот. Көпчүлүк ойлойт, алдыда дугасы дагы бар депчи, и фарасы өзгөчө болот деп. Жок. Gold'дор ушундай комплектация дагы болот, gold комплектациянынчы. Мында ичин көрсөтөлү ака? Ооба. Жагынан көрсөтөлү. Gold комплектация мына дереволары болот. Мына жерлери өзгөчө болот мына. Көрдүңүзбү? Мына дерево болот. Булары тоже мына монитор, мультируль болот. Мына коробкасы автомат, подогревтери тоже бар бунун дагы. Кожалары дагы сапаттуу состояниясы. 1.050.000 сом. Жакшы сурасаңыздар, беребиз эми. Келип көрсөңүздөр. Бар экен да. Салондору жакшы, таза. Бар жок. Жакшы. Кийинги унааларыбыз бюджетный варианттагы унааларыбыз. Бюджетный вариант дегенде, экономичный, баягы өзүбүздө Кыргызстанда жүргөн унаалар. Getz 2004 1.4 объемда, пулу 340.000 сом. 340.000 жолу бар, 1.4. Кузовда бир аз жасай турган жерлери бар, күнгө күйгөн жерлери бар. Анан Matiz 1 объем 2004 болуш керек бул дагычы. Басы 220.000 сом. 220.000 сом бул окончательный басы. Кеми жок. Кузовда жасай турган кичине царапиналары бар, анан вердикал жактан таза, сразу эле өткөрүп берет. Анан мында Matiz 3 бар. Ушу Matiz 3'түн басы арзан коюлган. 280.000 сомго содалаш жолу бар. Matiz 3 автомат коробка. Автомат коробка. Ушул. Бунун кыла турган иштери жок. Кыла турган иштери бар. Мына бамперлеринде бар. Бамперлеринде мына краскалар көчүп калган. Косметичный иштери бар. Атак состояниясы жакшы. Баягы сиздер ойлогондой эзилген эмес. И Атегон айтып өтөлүбү? Атего эвакуатор двухъярусный келген. Двухъярусный.
двухъярусный дегенде мынаусы көтөрүлөт. Астыга дагы машина кирет. То есть эки Үстүгө машина дагы эки машина этаж болот. Эки этаж болот дагы. Эки машинаны алып кетет да, кыскасы, жөн эле. Состояниясы өтө жакшы. Сөз жок бугачы. Өтө жакшы. Отуруш керек, айдаш керек. Отуруш керек, айдаш керек. Балондору жакшы. Аркалары пневма болот, полный пневмалар иштейт. Жылы эсимден чыгып атат, бирок атего баягы эвакуатор издегендер түшүнөт, сразу эле билет. Анан пулу $27,000. 27 $27,000 содалашы жолу бар. Баягы айылдарда терек жүктөгөнгө дагы. Терек жүктөгөнгө дагы болот. Так, дальше. Кийингиси өзүбүздүн баягы эл сүйгөн легендарлуу Тико, басы 110,000 буну, кочо. 110,000. Тико сүйүүчүлөр сиздерге. Тико сүйүүчүлөрү көрсөңүздөр болот тоже. Абалы кыскасы өтө начар эмес, өтө жакшы эмес, бир орто состояние. Содалаш жолу болот буга. 110,000 сом. Анан Suzuki дальше. Suzuki Alto бир объем. Бул дагы басы 190,000 сом. Содалаш жолу бар. Кузовта майда чүдө жасай турган жерлери бар. Бир аз жумуштары бар экен кузовта. Кузовта Моторлору жакшы. Моторлору жакшы. Нормально. Кийинги Matiz 2, 2004. Matiz сүйүүчүлөрү. Matiz 2 2004 08 объем. Кореец, бирок механика. Механика, автомат эмес. Себеби бул буга чейин автомат болгондагы кийин механика болуп жасалган. Алмаш коробка. Ушундай. Бул дагы кузовта царапиналары бар, ой жердечи. Жумуш иштери бар экен. Жумуш иштери бар. Басы 220,000, содалаш жолу бар бунда. 220,000. Содалашы жолу бар экен. X5. BMW сүйүүчүлөргө X5 бар туугандар. Бул 2000 жылы эсимден чыгып атат экен, кап этпестер. 3 объем бензин бул. Анан басы 510,000 сом басы. X5 живой, мотору жакшы, коробкасы жакшы, кожа салонунда отурат. 510,000 өтө жакшы ба. Ар кандай да состояние баягы дизели болот, башкасы болот. Мен ушул жерде айтып кетейин, туугандар комментарийге сиздер эгерде кайсы машинаны обзор кылып толук кылып көрсөтүп берсеңиздер, мен кийинки видеону ошол кайсы машина десеңиздер, багаж, кузов полный аттидо кылып сиздерге көрсөтүп берем. Комментарийге калтырып коюңуздар. Кайсы машинаны толук көрөбүз обзорунду десеңиздер, Алмамбет көрсөтүп берет, Куда каласак, ошо комментарийге жазыңыздар. Комментарийге. Chevrolet Cruze 2012 1.6 объем автомат коробкада бул. Баягы бюджетный вариант издегендерге ушунда бас өтө жакшы ба. Мына Chevrolet издеген. 500,000 баа коюлган. Содалаш жолу бар. Состояниясы жакшы. Кузовта жасай турган иштери жок, почти жок эле. Жок. Отуруш керек, айдаш керек. Отуруш керек, айдаш керек, ошол. Жакшы. Анан кийинги мына Morning'те айтып коелубу? Morning менен мына жерде Spark бар. Бул Morning менен Spark түзмө-түз Кореядан келген. Экөө тең полный комплектацияда. Полный деген эми полный комплектацияда. Ал жагдан көрсөтүп коеюн, алдыдан. Салон ачыкпы? Машина. Салону жабык экен, Элеман мына ачып койчу Morning. Салондорун ham көрсөтүп коелу. Morning менен Spark'ты ачып койчу. Анан мына Kia Sorento. Азыр бизге Кыргызстанда элдик унаалы болуп калды мына ушу Sorentолорчу. 2 объем 2WD. 2WD. Комплектациясы өтө жакшы. 3 линза фараларда, туманкаларын көрүңүздөр. Буда бир 2 окрасы бар. Эми бул корейцтерде азыр көпчүлүгү кайер эмне болгон деп уже суроо берет да. Жаңы машина да, себеби көпчүлүгү родной окрас деп ойлошу мүмкүн. Ошого 2 окрасы бар. Пробеги аз. Басы $15,800. $15,800 торг болот, конечно, обязательно. Мына Morning көрсөтөт. Мына Morning сүйүүчүлөр көрүп коюңуздар. Ач. Салонда көрсөтүп коелу. Салон мына полный электропакет болот. Кара кожаный салон. Салондору жакшы, мультируль да болот. Чоң монитору, подогревтери бар. Пробеги 140,000 жүргөн. Корректировка фар, антизаностору бар. Кыскасы комплектациясы жакшы. Бар экен. Видеорегистратор бар экен, Жакшы. И Spark өтөбүз. Spark бар го. Өзгөчө болуп келип калды да бизгечи. Мындай комплектацияда өтө редко келет. Бул крышадан бөлөк полный шумка болгон экен. Полный шумка болгон. ВСМ датчиктери бар. Повторитель поворот. Мен комплектациясын тааныштыра берейин. Чындыгында вид. Повторители бар. ВСМ. Объем канча? 1 объем болот булар. Spark, Morning'тер бар эле 1 объем болот. Полностью электропакетте. Кнопкалары полный бар, комплектация полный. Спящий мотор, City, мынау полоса кармайт. И мультируль, дистроник, голосовое управление, подогрев руль, подогрев сиденья, чоң монитор, 140,000 чакырым жүргөн, старт-стоп, кара кожаный салон. Бул полный комплектация. Баалары бул 730,000 Spark'ка. 730,000 сом. Номер катап беребиз.
номер алын элек пока. Номер алын элек, а? Номерин кадап берип сүйлөшөбүз. Анан Morning'тики 720 миң сом. Содалашуу бар. Номери кадалган, даяр. Кийинки мынага келебиз. Tucson. Hyundai Tucson. Bunday Tucson 2017 эки объем 4 да бензин бул. Баасы $12,900 содалашуу жолу бар. Бул американец бул. Американец. Кийинки Hyundai Sonata New Rise. Сиздер эл сүйгөн New Rise. Анан гибрид ака бул. Жүзүгө 4 литр расход кылат. Өтө экономичный. Өтө экономичный. Азыр тем более бензин кымбатпы ака, ошол багы аз жесин дегендерге жакшы вариант. Объем канча? Объем 2 объем бензин гибрид. Бензин гибрид. Бул түзмө-түз Кореядан келген бул дагычы. Номерин кадап Салон койгонбуз. ачык салонда. Салон ачык экен, келең. Салон ака мына полный кожаный салон жакшы. Подогревтери бар, чоң монитор, старт-стоп, 144 миң пробег, полный электропакет, панелдери дагы жакшы, электро power сиденье бар, мынакей. Климат контроль, полный жакшы состояние. Басы 14 миң ақш доллар мунуку. 14 миң доллар екен басы. Содалашуу жолу бар екен. Анан азыркы бизде элдерде өтө бир атаандашуу болуп атат. Баягы жиг салсамбы же бир корейстин внедорожнигинде алсамбы дегенде именно ушу G4, G5 Rexton'дорду өтө эле бир талкууга түштү да. Комментарийге баягы сиздин көрөрмандарыңыз болсо жазыңыздар. Ошол жерге жазып кетсеңиздер болот. Мынау Rexton'дун жылы 2018 4 басы 18 миң доллар ака. 18 миң доллар. 18 миң доллар. Так. Содалашуу жолу бар. Бул Кореядан келди. Түсү дагы бир салонда көрсөтүп койбойлубу? Ачып кой. Эшигин ачып кой. Хаки түстө өзгөчө түстө бул. Хаки свет экен. Нар жагынан келе. Хаки түстө. Так, салон көрсөтөбүз. Салонуга келсек, мына бул комплектациясы жакшы. Электроручник, автохолд, раздаткалары мына кнопкадан полный алмашат. 2WD, 4WD, старт-стоп, чоң монитор, двухзонный климат контроль, мультирульда турат. Пробеги 150 миң, чорный потолок, кожалары жыртылган эмес, сиденьялары дагы электрический, полный электропакетте. Состояниясы полный родной краска. Идеал. Жакшы. Так, бул жакшы. Кийинки мына бюджетный варианттагы кроссовер. Анан Sanyon Каранда бул көпчүлүк бизге дизелдер келет тагын. Бул бензин да. Бензин. 1.6 объем, турбо бензин. 1.6 десек азыр элдер көпчүлүк ойлоп атат. Слабый болуп калса керек деп. Жок, өтө шустрый болот, резвый болот, тягасы өтө жакшы. Шундай ичин көрсөтөлүбү? Салонду көрсөтөлүбү. Краскасы өзүнүкү, бирок 1-2 жеринде кичине царапинасы бар. Бул дагы бесключевой бар, повторитель поворот бар, полный электропакет, удержание полосы, корректировка фары каралган, круиз контроль, лепесток, подогрев руль. Пробеги 110 миң ака бул. Оригинал. 110 миң. Жаңы. Спящий мотор, драйв мод, 3 режим езда деп коет. Горный спуск, антизанос, подогревтери бар, чоң монитор, старт-стоп, видео регистраторлары полный бар. Родной краскада 1-2 царапинасы бар 1-2 жеринде. Анан баасы бунуку 12 миң 200 доллар. 12 миң 200 доллар. Содалашуу жолу? Содалашуу жолу бар. И ушунун эле ак түстөгүсү бар мына жерде. Бул жакта экен, Ушунун эле ак түстөгүсү бар. Бул дагы бензин, дизель эмес. 2019 20 жылы. Бул дагы 1.6 объем, турбо бензин. И дискасы бунуку өзгөчө дискада. Рестайлинговый диска уже. Комплектациясы жакшы. ВСМ, повторитель, бесключевой келең ака. Жагынан көрсөтөйүн. Полный электропакет, кара кожаный салон, ВСМ датчик, удержание полосы, антизаностарга чейин полный каралган. Бул дагы ошондой эле комплектация почти. Коп экен, болгону неси светтен айырма экен, Анан буну көпчүлүк ойлошу мүмкүн 4WD деп. Жок, бул 2WD передний WD. Передний экен. Аркасында тартып коең ака. Аркасында. Анан өтө бир чырайлуу машина мына ушулчу. Бюджетный, өтө жакшы, бизде көп сатылып атат ушулар. Көрсөңүздөр болот. Бул жакты баягы башында көрсөтпөй калдык эле, ошону ачылды экен машина, карап койчу. Morning'ди ачып койчу. Баягы арзан варианттагы Morning. Башында көрсөтө албай калдык да, азыр көрсөтүп коесуң мындагы. Бюджетный вариантта. Эки алдын айнеги электрический болот. Көрдүңүздөр, полный эмес да. Простойраак комплектация. Кожаный салондо, монитору бар. Подогрев жок. 281 миң оригинал пробегде.
Эми оригинал дегенде ошо пробеги көбүрөөк доставкада жүргөн Кореяда. Доставка кызматында жүргөн. Кореяда бизге караганда. Анан мына сиденьялар коюлган. Доставка дегенде сиденьялар өзү негизи жок болот Кореяда. Жок болуп калган, коюлган. Даже мыналары коюлган. Ошо передний сиденьялары, задний сиденьялар коюлган. Доставкада жүргөн. Ошон үчүн арзан вариант. Ошондон арзаныраак. 580 миң, бул түшүрүп беребиз. 580 миң. Жакшы болду. Эми силер дагы заказ кылса дагы алдыртып бересиңер да? Заказ кылса биз Кореядан алдырабыз. Дагы нелерди алдыртып бересиңер? Америкадан, Дубайдан алдырабыз. Только бизде машина. Ошол. Ошол кызматтар болсо, даже аукциондон ойноп утуп беребиз. Кааласаңыздар жөн прямой эле барып көрүп алып беребиз. Ошол. Болду, рахмат Алмамбет. Экран астыга номер коюп коем, ушул баланыкы болот. Сеники болот да? Меники. Ушунуку болот. Ушуга байланышып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ошо жанагы биз көрсөткөн машиналар. Анан комментарийге жазып коюңуздар. Эгер жакшы тартпай калган болсок, мына ушул машинаны обзор кылып бер десеңиздер, көрсөтүп беребиз. Маалымат Кудай кааласа, кийинки видеолордо комментарий жазыңыздар. Толук кемчиликтерини, обзорлорун полный көрсөтүп беребиз. Багаж, кыскасы сиздер каалаган машинаны кайрадан көрсөтүп беришке даярбыз. Анан рекламадагы жана машина алып келсе дагы, Биз обязательно. Биз негизи бул автосалон ошолго ачылганда элдин машинасы дагы келет. Мерге коебуз дагы реклама кылып беребиз. Аудиториябыз жакшы. Реклама кылып беребиз, сатылат. Буюрса жакшы эле сатылып атат. Бишкекте дагы автосалон бар. Бишкекте дагы экинчи филиал Бишкекке ачып койгонбуз. Кааласаңыздар, түндүктө көрүп аткандар, Бишкекте дагы Transcage'нин автосалондору бар. Ошол жакта дагы барып, экран астындагы номерлерге байланышып, өзүңүздөр кызматтардан пайдаланып, же машина алып сатам, же заказ кылам десеңиздер, ошо экран астындагы номерлерге байланышыңыздар. Рахмат Алмамбек. Алла разы болсун. Кийинки видеолордо комментарий жазып коюңуздар, сөзсүздө сунуш ой пикир болсо күтөбүз. Рахмат.